17 закон. Өзүңдүн алдыңа чоң максаттарды кой. Бир американский нефтяной миллиардер өзүнүн окуучусу үчүн алыска кетүүчү пландарды түзүп аткан жана анын алдына чоң максаттарды түзүп берди. Окуучусу ага ишенген жок, кагазга жазылган толтура цифраларды көрүп. Миллиардерге ал жолтоо болгон жок. Ал андан ары жаза берди. Тескерисинче ал берилип планды андан да чоң кылып түздү. Окуучусу бул максаттарга өзүн таандык эместей сезди. Улардын баарын утопия деп эсептеди, ишенген жок. Өзүнүн күмөн саноолорун миллиардерге айтып, кайра андан мындай жооп укту. Мен байлыкка өзүмдүн алдыма чоң максаттарды койгон үчүн жеттим. Менин деле максаттарым утопия болчу. Менин мүмкүнчүлүктөрүм алда канча чоң болчу. Бирок мен ошого чейин өстүм. Ал өзүнүн окуучусуна менин артыман жүрү деп огородду көздөй басты. Огороддо бири-бирине окшош чоң ашкабактар өсүп аткан. Бир тыкпа башкалардан өзгөчөлөнүп турган. Анын формасы башкаларга такыр окшош эмес болчу жана кичинекей эле. Анткени ал айнек бутылканын ичинде өсүп аткан. Миллиардер айтты: көбүнчөсү эмне үчүн ийгиликсиздикке кабылат? Анын себеби жөнөкөй эле. Анткени алар ортомчулуктун устаты, мастер заурядности болууга умтулушат. Биздин өсүүбүз, биздин максатыбызга көз каранды. Биз ашкабак бутылканын ичинде өскөндөрдөй болуп, максатыбызга жараша өсөбүз. Өкүнүчтүүсү, көбүнчө адамдар өздөрүнө өтө кичине максаттарды тандап алышат. Алар анын өсүүсүн чектеп коет, ички рамканын ичине салып коет. Эгер биз жашоодон $1 алгыбыз келсе, жашоо бизди $1 менен жазалайт. Биз маанисиз болуп жашагыдай, жашоо өтө кыска. Биз баарыбыз максат койгонду билебиз. Максат коюу үчүн толтура китептер жазылган. Алардын баарынын кереги жок, анткени биз максат койгонду билебиз. Башкача айтканда, бүгүн жеткениңерге итак эле жеткенсиңер. Сиздин квартира, үйдүн жасалгасы, сиз айдап жүргөн автомобиль, мунун баары максатыңызга жеткениңиздин мисалы. Адегенде сиз эмнени каалаганыңызды түшүндүңүз. Андан кийин ага кантип жетиш керек способду тапкансыз. Баары жөнөкөй эле. Эгер биздин умтулуубуз жетишерлик күчтүү болсо, биз ага жетиш үчүн дайыма способ таба алабыз. Көбүнчө адамдардын чоң нерсеге жетпегенинин себеби өзүнүн кыялдарына жана чоң максаттарга көңүл бурганын ордуна алар эмнеге колу жетет, ошону эле алганга умтулушканында. Джонатан Свифт шылдыңдагандай кылып айткан: эчтеке күтпөгөн адамдар бактылуу, анткени алар эч качан көңүлдөрү калбайт. Биздин күтүүлөр, максатыбыз жашоодон эмнени аларыбызды аныктайт. Эгер биз жашоодон бир нерсе кааласак жана ошол багытта күчтөнүп эмгектенсек, биздин каалоолорубуз ишке ашат. Бирок бул максат өтө эле кичинекей эмес экенине көз салып турушубуз керек. Эгер биздин максат кол жеткис болуп атса дагы, биз андан баш тартпашыбыз керек. Биз эмнени жасабай койгонубуз үчүн өкүнүп калабыз. Кийин өкүнүү менен өзүңдүн жашооңо артка карай кылчайып, өзүңөн сурап каласың: мен өзүмө чоңураак максаттарды койсом эмне болот эле деп. Эгерде кандайдыр бир кирешеге жеткиң келип атса, ал сен үчүн өтө керектүү болуш керек. Ошол максатка ушунчалык берилишиң керек. Ага жетпей калсаң, абдан жаман болоруңду сезиш керек. Бир да адамды кезиктирбейбиз. Мен баланча максатыма жетсем жакшы болот эле деп максатыма жеткем деген. Чындап максатына жеткен адамдар реалисттик эле кыймылдарды жасабайт. Алар өзүнүн кыймыл-аракеттерин өзгөртүшөт. Алар өзүнүн элестөөсүнө ушунчалык берилишкен. Алар уже учур чагындагы абалына көнбөй калышат. 1000 бөлүктөн турган пазлды чогултуп көрдүңөр беле? Силер ал сүрөттүн үлгүсү болуш керек деп эсептегенсиңер. Силер эмненин сүрөтүн чогултуш керектигин түшүнгөнсүңөр. Элесиң менен ар бир бөлүктү кандай кылып тизгенди билген маанилүү болгон. Жашоонун пазлы өтө эле чоң. Көп китептер, журналдар, советчиктер, семинарлар, веб-сайттагы мүмкүнчүлүктөр. Биз көптөгөн бөлүктөрдүн ичинен тандашыбыз керек болот. Ошон үчүн бизге точный образец керек.
точный максат керек. Башында чоң максатыбызга жетебизби, жетпейбизби, анча деле маанилүү болбойт. Кийинчерээк максатыбызга жакындап калганда, бул биздин жолубуздун бир бөлүгү экенин түшүнөбүз. Биз максатыбызга жетиш үчүн жашабайбыз. Максаттар биздин жашообузду жеңилдетиш үчүн, биздин жолубузга маанилүүлүк бериш үчүн керек. Ошентип максаттарда төмөнкү артыкчылыктар бар. Биринчи, алар биздин маршрутубузду аныктай турган точкабыздын башталышын көрсөтөт. Ал болбосо, биз кайсы багытты көздөй барышыбызды билбейт болчубуз. Экинчи, биздин жолубузда максаттар бизге ориентировка кылганга жардам берет. Биз мүмкүнчүлүктөрдү алар биз үчүн маанилүү болгондо гана байкайбыз. Үчүнчү, максаттын жардамы менен биздин жолубуздун мааниси пайда болот. Андан сырткары, максаттарда кошумча артыкчылыктар бар. Эгер жашооңдо квантовый скачок кылгың келсе, сен чоңураак тоскоолдуктардан өтүшүң керек болот жана өзүңдүн астыңа чоңураак максаттарды коесуң. Сөз кооз үй же кымбат машина жөнүндө эмес, роскош жөнүндө, ыңгайлуулук жөнүндө эмес, акча жөнүндө эмес. Сөз сенин өздүк өнүгүп өсүшүң жөнүндө болуп атат. Сен чоң максаттарыңа жетесиңби же жетпейсиңби, ал маанилүү эмес. Маанилүүсү талыкпаган эмгек. Ошентип окуйбуз, өсөбүз, жөндөмүбүздү өнүктүрөбүз. Канчалык максат чоң болсо, ага жетиш үчүн ошончолук өсөсүң. Жашоодо эң жакшыны талап кылганда гана биз күчүбүздү жумшайбыз. Өсүп өнүгүүбүздүн бийиктигине чыгабыз. Канчалык максат чоң болсо, ага бара турган жол ошончолук бийик болот. Канчалык максатыбыз бийик болсо, биз ошончолук өзүбүз бийик, мыкты болобуз. Максаттарды коюуда адам карама-каршылыктарга, парадоксторго такалат. Узак убакыттагы жана кыска убакыттагы максаттар тип боюнча айырмаланат, бирок бири-бирин толукташат. Эки чоң айырма бар. Биринчи, максаттарды коюу, экинчи, алардын чындап ишке ашуусунун маанилүүлүгү. Максаттарды коюудан баштайлы. Биздин максаттарыбыз өтө бийик болбогондуктан, биз өзүбүзгө кыска убакыттагы максаттарды коюуда өзүбүздү ашыкча баалабайбыз. Биздин жашоодо өзгөрүү болгонун кааласак, адегенде өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. А буга убакыт керек. Кээде адам коротконго даяр болгондон да көп убакыт талап кылынат. Көбүнчө адамдар өздөрүнүн максатын 1 жылга көбөйтүшөт жана 10 жылга чейин азайтышат. Биз кыска убакыттагы максаттарыбызга колубузду таштап коебуз. Андан сырткары, бул өзүбүзгө болгон ишенимди азайтат. Мотивациябызды жок кылат. Краткосрочный пландар биз сөзсүз жете ала турган максаттар болуш керек. Мисалы, өткөн жылдага караганда 20% прирост. Дагы бир жолу эскертем. Узак убакытка коюлган максаттар колдон келишинче бийик болуш керек. Бул биз күндө кезигип турган мүмкүнчүлүктөрдү кандай колдонгонубузду аныктайт. Максат канчалык бийик болсо, ошончолук көп мүмкүнчүлүктөрдү байкайбыз жана алардын баарын колдоно алабыз. Биздин узак убакытка коюлган максаттарыбыз биздин чын эле өсүп атканыбызды жана жашообузда жакшы нерсеге умтулуп атканыбызды аныктайт. Албетте биз эң маанилүү кыска убакытка коюлган максатыбызга жетишибиз керек. Ошондо биз кийинки максатыбызды андан да бийигирээк коебуз. Эгер биз эч убакта өзүбүздүн кыска убакыттагы максатыбызга жетпесек, узак убакытка коюлган бийик максатыбызга жеткенге мүмкүнчүлүктү жоготобуз. Кыска убакыттагы максатка жетүү менен өзүбүздүн ишенимибизди бекитебиз. Жеткен максаттарыбыз биздин жашообузду байытат. Эң башкысы, биз ар бир максатыбызга жетүүдө биз өзгөрөбүз. Максатыбызга жетүүнүн жардамы менен позитивдүү болобуз.
өзүбүзгө ишенимибиз чоңойот. Тескерисинче, максатыбызга жетпегендик бизди негативдик жакка түшүрөт. Өзүбүзгө болгон ишеним азаят. Акыры кыймыл аракет кылбай коебуз. 3 категориядагы максат бар. Жеңүүчүлөр кантип кыска убакытка максатка жетсе болорун билишет. Бирок бул эч кимге 100% кепилдик менен ишке ашпасын билишкендиктен алар максатты А, Б, С группаларына бөлүшөт. С группасындагы максаттар бул группадагы максаттарга жетүүнүн кереги жок. Булар силерге керек эмес. Бул максаттарды чечмейинче силер унута албайсыңар. Чын эле алар силерге керекпи? Б группасындагы максаттар. Б группасындагы максаттарды пландайсыңар, бирок булар өтө деле керек эмес. Алар силердин ориентацияңар үчүн гана кызмат кылат. А группасындагы максаттар сөзсүз ишке ашырыш керек болгон максаттар. Антпесе өзүңө болгон ишенимди, бүтүндүгүңдү жоготосуң. А группасындагы максаттар маанилүү. Ар бир максатыңдын тушуна А, Б, С деп белгилегенге көңгүлө. Биз ошондо бардык максаттарыбызды ишке ашырбай эле койсок болорун түшүнөбүз жана өзүбүзгө болгон ишенимди жоготпойбуз. А группасына өтө көп максаттарды койбогула. Анткени аны сөзсүз аткарыш керек болот. Ушундай кылганда силер өзүңөргө ишенимиңер чоң болот. Убактылуу ошол ишенимдүүлүктү сыртыңан билдирип турушуң керек болот. Сен өзүңө айта аласың. Ушуга чейин мен сөзсүз аткарыш керек болгон максаттарыма жеткем. Келечекте дагы ушундай болот деп. Биз ушундай кыска убакыттагы А группасындагы максаттарды коюшубуз керек. Биз сөзсүз аткарыш керек болгон. Бирок кээде бизге тренировкалар керек болот. Растяжкалар, өзүбүздүн ашып кеткенге аракет кылуулар. Мындай тренировкалар биз жасай албаган максаттарыбыз үчүн фиксация болуп калат. Узак убакытка коюлган А группасындагы максаттар биздин жашообуз үчүн чечүүчү болуш керек. Өтө көп мындай максаттардын коюштун кереги жок. Бирок кээ бирлери биз жете албагандай көрүнгөн бийиктикте болот. Биздин дүйнө биздин максаттарыбыздан кененирээк болбойт. Реалисттик эле нерсени издебегиле. Силердин чындык кандай болуп көрүнүш керек, ошону ойлогула. Чече бар айткан. Келгиле реалист бололу жана мүмкүн болбой турган нерсени жасайлы.